Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, Утмандышова кечиңиздер менен жогумду издейм жаңырдан, жаңырым жаңы табылбагам, ырдабай калсам бир апта кууган сыйт бирөө тагымдан деп адаттагыдай сиздер көрүп жаткан 7-чи каналда чай үстүндө сырдашуу программасы. Ал эми биздин программанын башкы өнүктөшү өзүңүздөр жакшы сүйүп, көрүп, ичкен Пиала Голд чайын сунуштайбыз. Даамын билип, татып, анан биздин чай үстүндө сырдашуу программаны аягына чейин бүгүн калтырбай көрүңүздөр. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Таң эрте туруп тиленгин талантка дабаа көп болот. Таамайын жазгын чындыктын таалай куш элге бак конот дейт. Чындыгында таң эрте кандай турсаң кеч ошо менен бүтөт. Бүгүн кечте дагы биздин куттуу студияга кадырлуу меймандарыбыз келип, өз өнөрлөрүн, өз таланттарын жалпы теле көпүр аркылуу жалпы биздин жумрай журтка тартуулаган турат. Адаттагыдай эле бүгүн кайсыл конок келди, кайсыл ырышлар ырдайт деп турсаңыздар экранга жакыныраак чакыралы. Өзүңүздөр билесиздер, кече 1-ноябрь кыргыз милициясы кылымдык майрам белгиледи. Тактап айтканда кыргыз милициясына 100 жыл толуп отурат. Ошол майрам Бишкек шаарында жана жерлерде, райондордо, областарда милиция кызматкерлери жогорку даярдыкта өткөрүп, майрамды жакшы белгиледи. Ошо майрамды утурлай эле, майрамдын эртеси бүгүн биз 1-май райондук күзөт бөлүмүнүн кызматкерлерин студияга чакырып, алар менен маектешкени баарлашкан турабыз. Студияга кайсыл коноктор келди десеңиздер, жаш ошол күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери Тилек Токтогожоев жана ошондой эле Кубаныч Сапаркулов келип отурат. Ассаламу алейкум жигиттер, кош келиңиздер. Саламатсыздарбы, арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу ар бир погон тагынган милиция кызматкерлери өтүп кеткен майрамыңыздар менен. Тилек, кош келипсиң. Кош келдик, чоң рахмат. Ассаламу алейкум бардыгыңыздарга, урматтуу телекөрүүчүлөр, бардык кесиптештерге чын жүрөктөн кыргыз милициясына 100 жылдык майрам менен куттуктап кетем. Досум экөөбүз келип калдык, буюрса. Майрамдын эртеси бул жака жөнөдүңөр. Майрамдын эртеси майрам. Чындыгында биз ушул жигиттерди майрамга чейин чакырганбыз, бирок эми майрамда убакыт силерде абдан болбойт окшойт. Даярдыктар кече мынакей өзүбүздүн эле борбордук аянтта, Ала Тоо аянтында бир чоң майрамдык иш-чара өттү 100 жылдыкка карата. Анан бүгүн атайын убактап, жумушун таштап, бир жакшы чыгармаларды аткарып берели деп келип отурат. Ал эми сиздердин эсиңиздерге сала кетчү дагы бир нерсе. Бүгүн кече 1-ноябрь милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы болсо, бүгүн 2-ноябрь жалпы өлкөбүз боюнча маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Ал эми сиздерди дагы маданият кызматкерлеринин катарынан көрөбүз, себеп дегенде эми аккордеонду алып, ушул маданиятка, өнөргө жакын адамсыздар. Анан адегенде мынакей Тилек, өзүң айтсаң, ушул жумушта канчадан бери иштеп жүрөсүң? Бул жумуш эмнеси менен жакты сага? Бул жумушта биз иштегенибизге 2 айдын жүзү болду. Жаңы эле келдиңби? Кызматкерлердин катары топтоп азыр жумушубуз жакшы, буюрса оорчулукту көрө элек биз. Кызыктуу окуялар болуп жатат. Бала кезден кыялданган кыялыбызга жетип отурам десем болот. Ырчы дагы болгум келчү эле, чыгармачылык менен дагы алышканга жетишип атам. Жакшы, 2 ай болсо жаңы эле келип, баягы коллектив деп коебуз, жаңыдан көнүп, 2 жакты таанып, Кубаныч сага канча болду? Бизге 2,5 жыл, 3 жылга жакындап калды, кудай аяш. Стаж көп экенсиң. Көрөк. Алдыма түшпөдү бала. Өзүң башынан эле ушул маданиятка жакынсыңбы же? Аккордеон кармап отурасың? Мен бала кезден эле же военный болом, же ырчы болом дечүмүн. Апам айтып калат. Азыр экөө тең болдуң деп тамашалашып калышат. Музыкалык билимим бар. Сарабек Шыналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде билим алгам. Ортодон аскерге барып келдим 1 жыл. Ошо аскерге барганда патриоттук сезим пайда болуп, жүрөгүмдө мекең болгон сүйгүч деп коет го. Милиция кызматкери болоюн деп, погон тагынайын деп. Ошону менен эле биргеликте чыгармачылыкты да алып жүрөбүз, аккордеонду колго бармак. Өзүң ошол өнөргө жакын экенсиң, өзүң Сарабек Шыналиев атындагы окуу жайды аяктап, анан аскерге баргандан кийин баягы патриоттук сезимдер дейбиз, мекең болгон сүйгүч алып, азамат. Анан азыр негизинде кайсы кесип сага жакыныраак болуп атат? Же бул жак болбой эле анын ичинде аккордеон кармак ырдап берип тойлорго чыгып кетип атат жоксуң? Албетте, погон тагынып жүргөндөн кийин, патриот болгондон кийин милиция кызматкери баягы негизги жумушубуз
баягы кошумча жумуш катары элимдин кызматтарын, элимдин жакшылыктарына кызмат кылып жүрөбүз. Убакытка пайдаланып, убакыттарга байланыштуу. Ошол эки кесипти бир алып атабыз десем жаңылышпайм. Эле жигитке жетимишөөнө ыраазы кылат дейт. Анан баягы жаштын тилегин берет дейт. Жаш кезиңде ар кандай кыялдар боло берет экен. Мына ошол кыялдардын бирине бүгүнкү күндө толук жете отурбурсуң. Анан Тилек, сен 2 ай болуп келгениңе, кече алгачкы жолу ушул 100 жылдык майрамды белгилеп аттыңар. Кандай сезимдер болуп атат? Эми 100 жылдык деген бул бир кылым, тактап айтканда. Анан негизи эле кандай экен ошол кызмат? Кыйынчылык жаратпай элеби? Кече майрамды кандай тостуңар? Албетте, майрам аябай жакшы деңгээлде өттү. Майрамыбызды 100 жылдык туулган күн десек да болот. Өздүк майрам, Өздүк майрам. Жогорку деңгээлде өттү. Бардык кызматкерлер ушул даярданган өзлөрүнүн белгилүү өнөрлөрүн да көрсөттү. Чоң салтанаттуу бир кече да болду. Өзүбүздүн күзөт кызматында 1-май райондук өзүбүздө да майрамда өттүк. Ал жакта кызматкерлер болуп, бардыгыбыз биргеликте. Анан ошол бардык кызматкерлерди дагы бир жолу майрам менен куттуктамакчымын. Эң башкысы жагып атат. Эң башкысы аябай жакшы. Эми ошол кубанычты ээрчип жүрө берсең, кубанч көп жерге алып барат экен. Ошол кызматкерлерге, бардык кыргыз элине ушул арнаган жакшы чыгармам бар эле. Мүмкүн болсо Гүлдесте катары арнап коеюн. Туура, эми бүгүн силерди биз чакырганда ошол өзү күзөт тармагында болсо дагы, милиция тармагында болсо дагы ошол жерде бардык маданий иштерди, маданий программаларды өкүңөр көркүн ачасыңар да. Анан бүгүн биздин студияда, биздин теледе жалпы көрүүчүлөрүбүз дагы 7 область боюнча азыр карап, бизди YouTube, Instagram баракчаларынан карап отурат. Анан бүгүн ырдайбыз деп келгенден ырдаталык. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол биздин жаш мекен сакчылары дейбизби, жаш кызматкерлер Тилек Токтогожоев өзүнүн бир гитара менен бир жакшы чыгармасын аткарып берсин. Туулган жерди сагынуу деген чыгармасын аткарып берейин. Айбале кеттиң. Kılımdardan kılım kardı, kızıl sunun susu ağılır. Balcıktan tattığımızda tulgan jerdin susun sağına, Jürsöm dağı alı sarana, ata jurtum ketpey sanaman. Akıl aydı asıl kep aytkany, atalardın kebin sagına. Saroy menен көк tosuna, бүркүт шаңшып куштар сайраган. Ышкын тери басказосуна, жүргөн күнүм эстеп сагынам. Жылан айлар чырпылат мени, жылгалардан тунусу кечип, балтырымды тилип караган ай, балалыгым эстеп сагынам.
желди сагынам. Кол чабуулар болсун, абдан сонун чыгарма. Жалпы биздин көрүүчүлөр да азыр кол чаап, кубаттап, колдоп жаткан болуш керек. Негизи өзү билимиң барбы? Билими Мураталы Күреңкеев атында музыкалык окуу жайды аяктап жүргөнбүз. 2021-жылы аяктап бүтүрүп, ошону менен эле биргеликте дагы биздин юридикалык МУК окуусунда юридикалык тармагын аяктап, ал жакта биргеликте окуп жүргөнбүз. Ушул өнөр боюнча билимиң бар экен, Мураталы Күреңкеев. Анан бардык эле жокерге барсаң керек. Барганбыз. Бардык эле жокерлер гитара менен ырдайт да, көбүнчө биздин студияга келип калганда ал жакта гитараны үйрөнүш оңойбу? Эмне же ал жакта гитарадан сабак барбы? Бул баягы кызык көрүнөт да, аябай кызык көрүнөт. Баягы добушу балдар арасында да аябай жакшы угулгандыктан, кызыгуулар көп болгондуктан ошон үчүн көп колдонулат го. Военный кинолордо да гитара менен болот го. Ошондон улам кызыгып атсак керек да. Жакшы. Кубаныч, сен өзүң кайсыл жактан болосуң? Мен Нарын облусунун Актала районунун кулунумун, бирок көлдө чоңоюп, көлдө туулуп өскөм, тайлардын колунда. Көлдүн тургунусуң. Тайнем таятам чоңойткон. Учурдан пайдаланып үйдөгүлөрүмө, туугандарыма жалпы салам айтып кетейин. Уруксат болсо. Жакшы. Үйлөдө жалгыз балам. Кыз да жок. Ата-энем жалгыз баласымын. Жалгыз эрке баласымын да. Анан ата-энең эми негизи эле ушул аскер кызматкери болушка көп ата-эне ушундай каршы боло берет да. Анан мүмкүн сага да каршы чыккан жокпу? Балам ырдап эле жүрө берсеңчи, тойлордон акча таап эле деп. Негизи баягы мыйзам боюнча жалгыз бала аскерге барбай койсо болот да, өзүнүн эрки. Бирок өзү кааласа барса болот. Азамат. Мен апам кой десе болбой өзүм кетип калгам. Жок, мен өмүрүмдүн 1 жылын мекеним арнап коеюн деп. Ошол жактан патриот сезим ойгонуп, мекенге болгон сүйүү күчөп, погонго кызыгып, милиция кызматкери болдук, Кудайга шүгүр. Азыр эки кесип таркалап атабыз. Жакшы, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө жаштар. Мына ушул биздин кубанычтан үлгү алсаңар болот экен. Азыркы жаштар көбү ушу аскерге баруудан качат да. Альтернатив деген жол менен эле баары калып калат, мүмкүн жалгыз бала болбосо деле бир үйдө 3-4 бала бар. Анан көбүнчө ушул ата-энелер аскерге баягы жөнөтпөйт да. Анан кийин аскерге барганда жалпы биздин көрүүчүлөргө айтып кой, өтө деле кыйынчылык жок бекен? Башында албетте негизи эле бардык эле адамга бир нерсеге көнүш кичине кыйыныраак болот, убакыт керек дегендей. Орусча айтканда постепенно деп коет го. Башында кыйналасың, үйдү сагынасың, апаңдын чайын, майын, жылуу төшөктү сагынасың, уйку канбай. Бирок 1-2 ай чыдап койсоң, андан ары көнүп кетесиң. Азыр аскерди сагынып атабыз, тескерисинче. Аскерге жок дегенде бир күн бар. Тартип, тазалыкка үйрөтөт эң биринчи. Тартипке үйрөтөт, ата-энеңдин, үй бүлөңдүн баарын билип келесиң. Эгерде кимден ким аскерден качып жүргөн болсо, мына ошол кубанычтан чалып сурап алсаңар болот. Жигиттер өмүрүңөрдүн 1 жылын мекениңерге арнап койгула, андан эчтеке болбойсуңар. Туура. Эми кечеги майрам жөнүндө сүйлөшөлүк. Бул бир чоң масштабтуу майрам болуп жатат, Кыргыз милициясына 100 жылда. Анан ушул майрамдан кем калбай ошол убакта эле Кубаныч бир клип тарттырып, ушул өзүңдүн кесиптештериң бир куттуктаган клип тарттырыпсың. Бул клип качан тартылды, эмне деген клип, анан ким менен ырдадың, ошол жөнүндө айтсаң. Бул клип менин жакын байкем бар, Мелис Бейшеналиев деген, Таластын кулуну болот. Ал дагы военный, тамада той алып барып жүрөт. Ошол Мелис байкемдин эмгегине таандык, сөз обон ошол кишиники. Бир 2 жыл болду го дейм чыгарганына. Андан кийин мен аны аккордеонго салып, жумуштан ырдап жүрчүмүн. Мелис байкемдин ыры деп. Анан күзөт кызматынын башчысынын орун басары Ралис Бакмутович деген полковник бар. Ошонун жубайы Гүлзина Суранчиева. Ошол Ралис Бакмутович чакырып калды. Кимдин ыры, кандай ыр деп, келинчегиме көңүл ырдабайсыңарбы жаңы. Анан Жаныш Момунов деген аранжировщик, музыкант байкебиз бар. Ошол аранжировкасын жаңылап чыгарды. Гүлзина тежеке экөөбүз барып голосубузду түшүрдүк. Андан соң күзөт кызматынын спонсорлугу менен клип тартып чыгардык. 2-3 күн болду, Мустубадан берип атат. Клиптин баягы эме сыязы кургай элек, Милиция ыры деп аталат. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңы клип биздин 7 каналдын алгачкы жолу берилет. Ошондуктан Гүлзина Суранчиева жана ошондой эле биздин жаш талант Кубанычтын аткаруусунда жаңы клипти көрөлү. Милиция ыры деген ырды, андан кийин маегибизди улантабыз.
деп айыл жерин аралап, тынчтык мезгил милициядан жаралат. Кор болгондор биринчи, милициянын эрдигине таяна. Дайым окуп билим менен машыккан, өткөндөрдү шамал болуп жапырткан. Жаркылдаган милицияны көргөндө, жаным кубат, жаным турат жазылган. Милиция, мекен үчүн ант бердиң, милиция. Антың бекем сактап келдиң, милиция. Өмүрүңдү арнадың, милиция. Милиция, милиция. Мекен үчүн ант бердиң, милиция. Антың бекем сактап келдиң, милиция. Өмүрүңдү арнадың, милиция. Азаматтар тынч жашоону түптөгөн, милицияда мыктылар көп жүздөгөн. Биздин ар бир милициянын оюнда ар бир мүнөт тынчтык үчүн шертилген. Дайым даяр 40 чородой манастай, кылмышкерди кармап келет качырбай. Калкыбыздын баатыр кызматкериде, дос туганга ишенгенде ишенем. Милиция, бекен үчүн ант бердиң, милиция. Антың бекем сактап келдиң, милиция. Өмүрүңдү арнадың, милиция. Милиция, милиция. Бекен үчүн ант бердиң, милиция. Антың бекем сактап келдиң, милиция. Өмүрүңдү арнадың, милиция. Милиция, бекен үчүн ант бердиң, милиция. Антың бекем сактап келдиң, милиция. Өмүрүңдү арнадың, милиция. Милиция, милиция. Бекен үчүн ант бердиң, милиция. Антың бекем сактап келдиң, милиция. Өмүрүңдү арнадың, милиция. Милиция, өмүрүңдү арнадың, милиция. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд, чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, клипти көрдүк. Клип бардыңыздарга жагат, өзгөчө баягы милиция кызматкерлерин, ички иштер кызматкерлерине жакса керек себептигинде. Өзүңөр деле аскерде жүргөндө ушундай ырлар аз, эр жигит эр жетинде, жоо бетинде деген ырларды ырдап жүргөнүн көрүп калам да. Ойлоп көрсөк ошо милиция кызматкерлерине арналган ырлар дээрлик жок көз экен. Баягы Мелис байкем ошентип отуруп ыр жазды, сөз обон чыгарды. Аранжировка жаздык, буюрса элге сонун жагат деген ишеничтебиз. Жакшы. Бул да болсо бир эмгек, ушундай эмгектин үстүндө баягы ар тараптан ар тармактуу болуш керек деп атпайбы? Бир эле учурда аккордеон чечсең, бир учурда ошол мал карап, бир учурда дыйканчылык кылып, бир учурда ошол элди коргоп, жерди коргоп, мекенге кызмат кылыш керек. Анан тилек. Ошол аскерде жүргөндө айтып атпаймынбы, ырлар аз болсо керек деп. Ошол ырлардан кайсы ырлар азыр эсте калды көбүрөөк ырдалган. Кес-кесте ошо таң эрте туруп дагы ошол ырларды ырдаган учурлар болобу? Патриоттук ырларды? Албетте, болот. Бизде эсте калганыбыз баягы офицерлер деген ырды көп ырдайт элек.
Бишкегим, Борборум сен, Кыргызстан, тоолордун мекени, мына ушундай кырларды көп. Жакшы. Алдырларды бага аскерге барып чыгырдатчың белең негизде. Жалаң сүйжен ырдап жүрүп эле бир күнү. Ырдаган эмеслик, аскерден кийин ырдабай калдык. Бир жыл тажадык деп кой. Кайра келе сүйжен болуп кетти ырлардын баары. Азамат, үндү тарбиялоодо тилек вокалдан сабак алгансың ба? Вокалдан сабак алганбыз. Вокалдан Дариха Саматына деген эжебиз бар эле. Ал эжей менен 3,5 жыл чогуу ушул вокалдан сабак алып, ал жактан кызыгуум болгондуктан ошо сабак алып жакшы үндү тарбиялаганга алып келдим эле. Азыр болсо Кудайга шүгүр жардамы келип атат. Туура. Ар кандай иш-чараларга барып, катышып атабыз. Колдоолор болуп атат. Буюрса жакшы. Жакшы, мына ошол үнүң жакшы экенин биздин азыр көрүүчүлөр да көрүп отурган болуш керек. Анан негизи эле ошол жаштык кес деп коебуз. Бир 10-11 класска барганда баягы переходный возраст деп коет. Ошол убакта, ошол маалда баягы үндү тарбиялабаса, үндү карабаса, үндү деле багыш керек да. Анан үндү бакпаса, үн бузулат да. Мисалы, жакшынакай ырдап аткан ырчыларыбыздын кийин үндөрү жоноюп кетет, кырылдап калат, чырылдап калат. Кубаныч, сен деле ошол убакта вокалдан сабак алып койдуң да. Мен инструментке тапшыргам, гитарага тапшыргам, вокалдан сабак алып көргөн эмесмин, бирок бала кезден ырдагандыктан ырдап жүрөбүз, колдон келишинче. Вокалдык билимибиз жок бирок. Анда эми кел, өзүң да бир чыгарма аткарып бер жалпы көрүүчүлөргө. Рахмат, учурдан пайдаланып, биздин 1-майорлук күзөт бөлүмүнүн жалпы өздүк курамына салам жолдойбуз. Жана батальон командири майор Торонбеков Замир Маратовичке, башчыбыздын орун басары подполковник Алиев Бактияр Хусейновичке, башчыбыз полковник Орозалиев Сагын Сапаровичке жана ошондой эле күзөт бөлүмүнүн жалпы башчысы полковник Акбаров Оролбек Абдумалишке салам жолдойм. Жана өзүбүздүн министрибиз, ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Ниязбеков Улан Омокановичке салам жолдойбуз. Жана өтүп кеткен майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Уруксат болсо энелер жөнүндө ырдагым келип турат. Эмиңиздер энесин сыйлай албаган 2 дүйнө жарыбайт эмеспи? Энелердин мээрими дартыбызды дарылайт дейт. Энеси бар адамдар эч убакта карыбайт дегендей. Жалпы аял затына, жалпы энелерге, өзүмдүн апа акеме жана башка Кыргызстандагы жалпы апаларга арнап, Алы Туткучев агабыздын эмгегине таандык апа акем деген чыгарма болсун.
апаларга арнасын. Көз боюнча бизди көрүп жаткан апалар сен алкап кол чаап алаканча отырган болуш керек. Бейшенен таман алдында дейт. Ар дайым өзүң айткандай апаларыбыз аман болсун, Бул кыздарды тарбиялаган апаларыбыз, аталарыбыз, ошолордун ысык чайын ичсин дейлик. Анан мынакей ушундай силерге окшогон мыкты эр азаматтарды тарбиялап өстүрө берсин дейлик. Эми кече мына ошол майрам өттү, кесиптик майрам. Анан бүгүн бардык кызматкерлер чарчаап, бардыгы өз жумуштарын кече аткарышып, андан кийин эз алышып, бүгүн бардыгы бизди көрүп жаткан болуш керек. Анан бир чети эми маданиятка жакын адам болгондон кийин өкмөттүн ошо искусство тармагын бүтүп жүрсүңөр. Силердин дагы майрамыңар бүгүн дагы майрам экен силердики. Өзүңөр билгендей бүгүн 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип жаткан чагы өлкө боюнча. Анан эми сөздөн көрү ошол жалпы маданият кызматкерлерин да куттуктап экөөңөр бир дуэт аткарып бергиле келеле. Өзүң Кубаныч өзүң бир куттуктап, жалпы республика боюнча маданият адамдарын анан бир жакшы чыгарма аткарып бергиле. Рахмат. Келиңиздер, негизи мамлекетти башка мамлекеттерге спорт жана маданият эле таанытат, Бакубай эке билесиз. Андыктан ушу маданият кызматкерлерин чын жүрөктөн майрам менен куттуктайбыз. Бар болуңуздар, шаар болуңуздар. Элимдин маданиятын, элимдин кыргызымдын желегин желбиретип жүрө бериңиздер дейли. Eyvallah. Ырдын пири Ырыспай эмес, Ырыспай Абдыкадыров атабыздын биз экөөбүз деген чыгармасы болсун, Кеттик. Bilbeyim kayda jaralgansın sen bana, Andayıma bütkün жалгыз bakıta, Seni süydüm buyruk alıp tağdırdan, Başkandır beni sağa sen jaralıp men üçün, Törülgöndön endik bolup törüldüm. A bolboso aytçı canım emne Sarılap tapkan perzentimdey göründü. Uktaganda senin uykun mende var, Oylaruma girişken, Siz ekөөбүз egiz anday barabar, Biz ekөөбүz эки суудай бирикпиз, Biz ekөөбүz эки суудай бирикпиz. Кол чаулар болсун, урматтуу маданият кызматкерлери, мынакей сиздерди 1-май райондук күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери Тилек жана ошондой эле Кубаныч куттуктап жаткан чагы, сиздер деп атканда биздин кесиптештер дагы экран артында деп атат да. Ошол Чайсыз сырдашы программасынын режиссеру Жайна Темиркул кызы дагы өзүнүн жагымдуу чыгармасын силерге кошулуп ырдагысы келип кетти окшойт, деп отурушат. Мен кече ушул артисттер, өнөр адамдары менен сүйлөшүп калганда айттым да.
эмне үчүн ички иштер министрлиги менен милиция кызматкерлери менен артисттердин баягы кесиптик майрамы удаа депчи. Бириники 1-ноябрь, ал эми маданият кызматкерлерге 2-ноябрь экен. Ошо эмне үчүн андай? Алар бир жообун айтышты бирок. Кубаныч билесиңби? Жооп билбейм. Уда. Ал жактан кабарыбыз жок экен. Камчы Сарыбаев деген биздин агайыбыз бар, актер. Ошол айтат. Маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамы эмне үчүн удалаштырылмай атат? Бул багыштар дейт, экөө чогуу жүрүшөт экен дейт. Артисттер кырдаста дейт, ошо милициялар тегерек деп дейт. Тикесине тик туруп кайтарып турат дейт. Чынына аба турат. Артисттер бир жак барды дейт, ошолорду баягы милиция кызматкерлери жандап барат дейт. Анан бул нерсени алыс кылып коюш болбойт экен дейт. Бирөө күн октябрда, бирөө күн ноябрда кылса турар. Ансыңарындай чындыгында ушул милиция кызматкерлери менен артисттер чогуу жүрөт да. Жакшылыктарда биз ырдасак, силер ырдасаңар, алар кайтарып дегенде, мыкты кызматтарды аркалап жүрүшөт. Анан эми бүгүн алтындай убактыңарды бөлүп, студияга келип, кеч болсо дагы жалпы өзүңөрдүн кесиптештерде жалпы ошол кыргыз милициясынын 100 жылдыгын белгилеп жаткан республика боюнча бардык мырзаларды, айымдарды куттуктап кетип отурасыңар. Ыраазычылык билдиребиз. Үнүң өрөшпөзүн, жигитке 70 ыраазычылык кылат дейт. Дагы талантыңар өрчүй берсин, өркүндөй берсин, эл алдына келип, анын ичинде биздин 7 каналдын эшиги ачык, ар дайым келип турла. Анан бардык эле мырзалар эми айымдар баягы суук түшүп келатканда ысык чай ичкиси келет да. Ошондон майрамыңар менен куттуктап, мына ушул пиала гол чайын белек кылалык. Үйүңүздөргө алып барып, үй бүлөңүздөр менен биздин программаны көргүчө ар дайым көрүп, анан ичип туруңуздар. Рахмат. Келиңиз Тилек. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Эми Тилек кел, экөөңүздарга эркин микрофон берейин, анан ошону менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлык. Рахмат, келиңиздер. Жалпы погон кийген кыргыз милиция кызматкерлерин өтүп өткөн майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ата журттун бейпилдигин сактаган, ак ниеттен берген антын актаган мыкты кызматкерлерден болушубузга тилектешмин. Элибиз эң эле алгач жараткан Аллага таянса, экинчиден милиция кызматкерлерине, аскер кызматкерлерине таянат экен. Ошол элдин ишеничин актаган, берген антын актаган баягы далыбыздагы погондорго татыктуу милиция кызматкерлеринен бололу. Ар дайым элибизде асманыбыз ачык болсун, үй бүлөлүк бак-кубат болсун. Рахмат. Тилек келиңиз. Мен өзүмдүн ата энеме, бир туугандарыма жана кошуналарыма, ошондой эле мени көрүп жаткан баардык кыргыз элине амандык тилейм. Үйүңүздөрдө береке болсун, эч качан оорубаңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Ошондой эле баардык биздин кесиптештерибизди дагы бир жолу 100 жылдык майрамыбыз менен куттуктап атам. Рахмат, сиздер да куттуктайбыз. Эми ар дайым келип тургула, эшик ачык. Арматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналда чай үстүнө сырдашу программасын көрдүңүздөр. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн 1-май райондук күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери Тилек Токтогожоев жана ошондой эле Кубаныч Сапаркулов келип жалпы кесиптештерин аны менен катар эле бүгүнкү майрамын белгилеп жаткан маданият кызматкерлерин майрамы менен куттуктады. Ар дайым арыбаңыздар, карыбаңыздар, өлкөбүз үчүн тынчтыкты сактап, ал эми маданиятыбызды бийиктетип жүрүңүздөр. Маданият улуттун жүзү дейт. Ар дайым маданиятыбыз бийик болсо, өлкөбүздө тынчтык болсо, ыр майрам болот. Ал эми аны жандап, ага ар дайым колдоо көрсөткөн биздин кыргыз милициясы. Дагы бир жолу сиздерди өтүп кеткен майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ал эми сиздердин ушул берүүлөрдү биздин 7 каналдан көрүңүздөр. Эгерде көрбөй калдык, жетишпей калды десеңиздер, биздин YouTube, Instagram, Facebook баракчаларынан да көрсөңүздөр болот. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.